кесиптик иштер боюнча? Мен өзüm таң калып атам, мени эмнеге чакырып атат, адашып чакырып алдыбы, Акылбек Жапаров чакырды, мени чакырып алдыбы депчи. Кумтөр боюнча менин кымындай дагы бир ишке аралашкан эмесмин. Кумтөрдүн мен билем. Кумтөр эки мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары эки жолу Кыргызстандын келечегине переговор болгон. Бул 2003-жылы, бул 2009-жылы. 2003-жылы Кыргызстан өзүнүн үлүшүнө мындай айтканда долясынан ажырап калган, 2009-жылы долясынан ажырап калган. 16.000 гектар жерде 16.000 гектар. Мына ушул эки нерсеге мен басым көрсөткөм комиссиянын мүчөсү катары. Комиссия өзүнүн ишин жыйынтыктаганда мен корутундуга өзгөчө пикиримди жазгам. Мен толук кандуу макул эмесмин. Үч нерсеге каршымын. Силер 2003-2009-га кыйгап өтүп атасыңар да андан кийинки мындай айтканда переговорлорду аттап өтүп, переговорлорго басым кылып атасыңар. Бул туура эмес. Бул кандалма саясат. Менин сунушум бул Кумтөрдү улутташтырыш керек деген сунушум бар. Мүмкүн ошонун негизинде алтыны чакырып анан башка мен түшүнбөй турам эмне негизинде чакырып атканын. Бирок айтышты күбө катары биздин бир суроолорубуз бар деди. Анан эми күбө катары кыргызда мындай да күнөө болгон жерде күбө болот. Бирок буякка келгенде күбөдөн күнөө кылып коет. Чын-чынына келгенде баягы 2003-2009-жылкы келишимдерге аттап өтүп, андан кийинки келишимдерге же болбосо макулдашууга барган өкмөт башчылары, спикерлерди, депутаттарды камакка алып атканы тарыхты биз бурмалашыбыз керек. Тарых бетиги 2003-тө 67% биз Кумтөрдүн үлүшүн 33% Централдын үлүшүн алмашып, андан кийин да 85 миллиондорго сатып 15-inde калган. Кийин анан айтып атпайбы? Центра бизге добровольно передала 16% акция деп алда бекер бербейт. 16%ды берген акция Центрада, бирок 16.000 гектар жерди алган. 40 тонна алтын запасы бар. Мына ушул эки нерсе өзгөчө болгон. Анан кийин аскерге эсеп ошол 2009-жылы конституциялык палатанын чечими менен бекитип алган. Мындайча айтканда Кумтөргө жаңы конституция жазып берип койгон. Андан кийин ал жака кийлигиш кыйын болчу. Анан эми азыр менин жалгыз эле пикирим ушул болчу. Соттошот турган болсок, соттошкула, бирок аягында коштошоюк. Бирок достошобуз десең бул болбойт. Бара турган болсок, аягына чейин улутташтырыш керек деген пикирди жазып калтырган болчу. Анан башка эмне негизи чакырып атканын мен таптакыр түшүнгөн жокмун. Бир дагы Кумтөр менен болгон алакаларга мен аралашкан эмесмин. 2003-2009-жылдары мен ал кездерде оппозициялык эстерди жетектеп, караманча каршы болуп келгем. Анан башка жагдай болушу мүмкүн эмес. Эми азыр дагы силерди айтып калганым анда жака киргенден кийин потом дегенде. Иә, биринчи жолу келе атасыз. Биринчи жолу келе атам. Сизди камакка коюп мен камангандан коркпойм. Мен камактан коркпойм, мен арам тамактан коркпойм. Анан эми элдин баарына камай бергенде камай турган адамдар толтура. Ошол 2003-2009-да. Анан бирок азыркы камоолордун бардыгы мындай да, мисалы, мурдагы баш мыйзамда экоцид деген бар. Экоцид деген бул экологияны таптап жок кылган кылмыш иши, алардын мөөнөтү эскирбейт эч качан. Аларга жайып кылбайт деген болчу да. Ошо менен Кумтөргө качкан адамдардын баары жок катарсылып болчу. Ал азыр жаңы баш мыйзамда каралган жок. Демек азыркы камоолордун бардыгы Алтайда жинестип калат, мөөнөт кетип калат. Анткени 2012-жылы болгон келишимдердин баары. Алардын баардыгы Алтайдан кийин эскиргендигине байланыштуу мөөнөт эскирген. Азыр камактандарга чыгып кетти. Дагы кайсы депутаттар сурап качатыган билесизби? Мен билбейт экен, мени кечеден бери айтышты да, мен айттым эми. Мен адвокат менен барышым керек боло турган болсо, айткыла мени эмне негиде чакырып атасыз? Повестканда берип атат эми. Күбө катар дейт да. Күбө катар эле чакырат элек. Повестканы чакырып азыр ушул жактан бери эстешти. Эми аны анчалык жашырбай эле үйгө келип кетсең, бул же болбосо WhatsApp менде салып койгула, мен десем жок. Изучу атат. Бияка келип жактан тапшыралы, иштер сурообуз бар деп атат да. Менимче ушул комиссиянын алкагында мен Кумтөргө өзүм дагы барып келдим. Ошо комиссиянын ишине көптөгөн документтерге алгам, өзүмдүн пикиримди айткам. Алардан бөлүнүп дагы мен 4-5 жерге маалымат бергем. Анан ошолордун алкагында кайсы бир жагдайларды тактап коеюн деп чакырып атабы, же башка дагы ойлор барбы? Азырынча менде так маалымат жок. Бул жерде дагы бир саясий оюндар боюп, Кумтөрдүн шултоосу менен саясий атаандаштардын оозун жабуу боюнча деп саясат бар деп ойлойсузбу?
андай болушу толук мүмкүн. Анткени пунктөрдүн иши менен бул баягы көз карашы башка саясатчыларды жазалоо болбош керек, бу жерде тазалоо болуш керек. Тарыхты тазалайдыган болсо, анда тетиги 2003-төн баштап бардыгын отуруш керек. Андан кийин керек болсо директорлук кеңеш болгон. Бизде Кыргызстандан 3-төн 6-дан директор болгон. 200 000 долларга чын айдым. Ошонун баарын өткүзүш керек. Анткени алардын бири дагы мамлекеттик кызыкчылыгын көргөн эмес. Жеке кент башчынын кызыкчылыгын, анан Камеканын кызыкчылыгын көрө коргошкон. Ошол эле 16 000 гектар жерди беришкен. Мен билгенде 26 эле 1000 гектар эмес, буларда 40 000ге жакын гектар жерлерди булар азыр билбейт. Мен өзүм барып көрдүм. Андан кийин айтып атпайт тиги мөңгүлөрдү депчи. Мөңгүлөрдү эми 96-жылдан 2011-жылга чейин 1 миллиард куб мөңгүнү булар таклап салышкан. Ошого чейин эч ким деле мөңгүнү карап эле койгон эмес. Анан азыр эле кумтөрдү түшүнгөндөр деле түшүнмөгөндөр бардыгы эле кыймметти бардыгы эле серепчи болуп чыкпады. Кумтөр это бул чоң улуттук долбоор болгон, бирок кийин уурулук долбоорго айланып кеткен да. Анткени биздин бийлик башындагы мурдагы президент премьерлердин бардыгы ошол жака кирген. Анан азыр эми улутташтырган болбойт деп атпайбы? Эгер бул жол менен мен ойлоп атам, азыркы өкмөттүн аракети ушул жол менен барып, анан кийин улутташтырып өтүш керек. Башкача биз утулабыз. Анан азыр жок, биз соттошобуз, анан Акылбек Самоч айткандай кайтадан ЗАГС барып, девичий фамилияда айтып атпайбы, бул жыландын башын кыртып да. Андай болсо комиссия мындай корутундур эмнеге чыгарды? Миллиарддаган иш менен сотко не берди? Бул жерде көп нерселер бар. Мындай утуруп калуу коркунучтары да бар. Анткени сотко бергенде мамлекеттик орган берсе болмок, а бизде жеке адамдар берип койду. Ушул жагы кандай болот? Экинчиден 2009-жылкы, 2017-жылкы келишимдер бар да, аларды бузуш үчүн негиздеп деле жок, мен көрбөй турам да. Өтө кыйындалып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мен жалгыз гана сунушум болгон комиссия. Биз бир гана улутташтырганда, конституцияга карап улутташтырганда гана утабыз. Башка жол жок, ута албайбыз. Деп ошол өзгөчө Рахмат. Только телефон звонит сиздерге. Мына азыр мен келдим. мына азыр Рыскел Чынөбековичти жогорку кеңештин депутатын күбө катары ККМга чакыртыптыр, повестканы келгенден кийин берип деген ойлорун айтышыптыр. Эмне себептен чакырган азырынча белгисиз болуп атат. Мына кирип Рыскел Чынөбекович кирип баратат ККМга. Мен сен неме булар эгер неме ала турган болсо күбө катардан башка кине отурган болсо сени алып кетип Ayalım ken. Ayalım ken. Сол кайсыны берен бой болсо, жакта кандай болсо, кандай болсо, мен бир качырга кайсыны кеткен кантда кайчысы кого. Кайсы иш менен десем, беришкен жок да. Жанар Акаевди да чакырды деген сөздөр болуп атат. Сиз уктуңузбу? Жанар Акаевди да издеп тур, мен ал менен азыр деле байланыштым, ал өзү да таң болуп атат. Биздин күнтөр боюнча кандай тиешеси бар, бизди эмнеге чакырып атат деп ал айтты. Мен да сотурганда кече издештир, же ал аркылуу мени издештир, же мен аркылуу аны издештир, бирок издештир. Ичин тартсам болот да. Ичин тарткан жокпуз биз бияк депутаттар. Жакка чыгып тартсаңыз болот. Ичин болбойт. Марат жүргөдүр жок беле? Маратты көргөн жокмун.